Кыргыз кодекси турмуш сабактары. Адамда пастык болсо жашоо оордойт. Тереңге жетпей туруп чечим кылсаң башкага залакасы тийип чыгат. Менсинбе? Мергенде сен көп атпагын. Өлчөмдү бил, жашоону бил, баркын бил. Ыйда сен чөгөрүлүп жатпагының. Күчтүү бол, бийик болгун, ченемди бил. Акыйкат ак сөздү сен какпагын, акылдуу адамды сен барктагын. Бекерден бозо ичип жатпагын, мээнетти бил, анын баасын бил. Эмгекти сыйла, эмгекти жебе. Ниетиңди кара, ниетиңди сакта, ниетиңди бак, туурала. Талап койгон сен жакшыга, талапты кой сен жаманга. Ашынба, ачууланба, сабырдуу бол. Сабырды тут, сабырдуулукка чакыр, үйрөт. Ашкере мактанба, жөнү жок ыйлаба, ыраазы болгон Кудайга. Милдетти бил, аны аткар, үйрөт, талыкпа. Багытты тап, аны сама, бурулба. Акыл кыска, нуска, бирок буга жетиш үчүн чоң күч-кубат, эмгек талап кылынат. Канчалык адам бийиктеген сайын анын арманы, азабы, түйшүгү көбөйөт. Бирок да анын жашоосу нускалуу, өрнөктүү, даңктуу, баалуу болот. Бийиктеген адамдын арманы, азабы, түйшүгү эмнеде? Арманы. Адам бийиктегенде ага чейинки туура эместиктер, катачылыктар, кемчиликтер так даана көрүнө баштайт. Ошондон улам арман болот. Азабы. Тууралыкта болууга тоскоолдуктар көп болот. Кээ бирөөсүн билип туруп туура жасай албайт. Элдерге түшүндүрүп айтсаң көбү кабыл албайт, ошондуктан азап тартып кыйналат. Түйшүгү. Ошол бийиктикке дагы башка адамдарды жеткирүүдө туурааны айтсаң кабыл албай түйшөлөт. Бийиктикке чыкканда сабырдуу бол, түтө бил, күтө бил. Бактылуу адамдын белгиси. Бактылуу адам көңүлү ток адам. Бактылуу адам көйгөйү аз адам. Бактылуу адам капасыз адам. Бакытка жетчү жолдор. Биринчи, ойлоруң туруктуу, ак, таза, туура болсун. Экинчи, тилегиң кенен, бийик, таза, туура болсун. Үчүнчү, ак санаага бай болсун. Бакытка баруунун жолдору. Кудайдан кечирим суроо. Туура эмес ишине, туура эмес тилегине, туура эмес оюна, туура эмес көңүлүнө, карасантайлык, көрө албастык, буттосуу, ичкүйдүүлүк, ушак, жала жапкандык жана башка ушундай сыяктуу көрүнүүлөр. Кудайдын жакшы нерсени сураш керек. Кудай өзүң колдоп адаштырба. Ишеним. Адамдын келечеги. Келечек адамды өтө көп кызыктырат. Келечек адамды суктандырат. Келечекке адам өзү жол чабат. Келечегим кенен болсун десең, ой толгону өзгөрткүн. Оюң дайыма бийикте болсун. Алды жакты коркпостон кара. Үмүттүү бол, ишенимдүү бол. Ой толгоң дайым жакшы да болсун. Өткөн кыйынчылыкты, жамандыкты көп эстебе. Сезимди бак. Адамдарды жамандаба, алардын жүгүн алба. Адамды күнөөлөбө, анын жүгүн тартпа. Көңүлүңдү өйдөлөткөндү бил, кайгыга алдырба. Акыйкат жашоону тааны. Ага баа берип, ошону менен суктан. Башка адамдардын жетишкендиктерин иликте, баала. Чын жүрөктөн каала, суктан. Таразаңды тең карма, бааны туура берүү негизи. Адамдардын жетишкендиктерин иликтеп тыянак чыгар. Ошол тыянактан өзүңө сабак ал. Жаман нерсени өтө көп үңүлүп изилдебе. Булар адат, оору, ыпластык, кемчилдик жана башка ушундай сыяктуу. Суктанарлык нерсени көбүрөөк оюңа салып, андан рахат алганды үйрөн. Эгер ушул талаптарды адам аткара баштаса, келечеги кеңейет, максаты бийик болот, жетишкендиктери арбыйт. Ойдун тереңдигин адам изилдеп бүтпөйт. Ойду жакшыда кармаганды үйрөнгүлө. Бул сабакты башкаларга көбүрөөк үйрөткүлө.